Assalamu alaikum ustаз. Wa alaikum assalam. Maga ayaldардын кепини жөнүндө түшүндүрүп бериңизчи. Кандай болушу керек? Машалла, мына бул суроо десе болот. Ayaldардын кепини эркектердин кепинен эки нерсеси ашыкча. Эки чүпүрөк ашыкча. Мүрзеде куд ошондой. Ayaldардын мүрзөсү эркектердин мүрзөсүнөн бир аз өзгөчө. Биринчи денеге кийгизиле турганы ал камис деп эсептелет. Арабча. Кыргызча которгондо аны көйнөк деп эсептелет. Жакасы жок, жөн эле тешилип, асты үстүнөн материал момундай болгон абалда ушундай бүктөлүп, сөөк ортодо калат, дене башы бул жерден чыгып калат. Түшүндүрдүм, билесиздер мисалы. Андан кийинкиси изар, ал төөсүнөн аягын учуна чейин жетип туруш керек. Эне гана болгон материал. Андан кийинкиси лифафа, ал ороочу, оромчу, орой турган, ал төөсүнөн да аягынан да бир тутам же бир жарым тутам ашып туруш керек, ал жерди байлаганга, көтөргөнгө. Негизги кепин ушул. Эркектер ушинтип кетет. Аялдарга да куду ушул кетет, бирок эки ашыкча. Биринчиси көкөрөк тартуучу, энде болгон чүпүрөк ашыкча болот. Керек болсо деп атат. Аял жаны чыгып өлгөндөн кийин дагы анын дене башы, келбети табуттун үстүнө жатканда анын көкөрөгү, келбети билинбегидей кылып көкөрөгөн катуу тартып артына мындай байлап коюлат, киргизилет, кумтуланат. Акыркысы ошол эндей болгон кепиндин материалынан шөкөлөк ошотуп, жоолук салып тигип туруп, жасап туруп, кийгизип туруп, чачын бекитип коюлат. Керек болсо силердин чачыңар дагы көз жумганыңардан кийин дагы эркектерге көрүнүш мүмкүн эмес. Дагы бир чүпүрөк ашыкча. Ал эндей болгон чүпүрөк, ал силер ошол аялды мүрзөгө коюп жатканда сөз түрдө мүрзөнүн үстүнө эндей материалды жаба салып ушундай коюп турабыз. Анын жакыны агасы, атасы, баласы, иниси өзү алып кирип койгонго чейин, жада калса мүрзөгө кирип бара жатканда дагы силердин келбетиңер чоочун топурак сарылганы барган эркектерге келбетиңер көрүнбөй туруш керек. Көзүңөр өткөндөн кийин келбетиңер көрүнбөш керек. Силер көзүңөр өткөнгө чейин көрсөтүп бүттүңөр. Эсиңерге келишиңер керек. Жабынгыла мындай. Араңарда жабынган, оронгон кыздарды көрүп, келиндерди көрүп, мен сүйүнүп атам, Аллахым ыраазы болсун деп. Ассаламу алейкум устаз, алейкум ассалам. Эгер жолдошу же аялы мигрант болуп, себептер менен чет өлкөгө каражат табуу максатында 6 ай же 1 жыл андан да узак убакытта жүрүп келген болсо, нике бузулбайбы, кандай болот, же никесин жаңыртып алыш керекпи? Аллахым ыраазы болсун. Учурдун суроосу. Азыр кайтыш болсо, атам, сен атаң жеп келген, жешкер союшуңар керек деп 2 жылыкыны жыра тартсаңар, анан той кылганда кредит алып той кылсаңар, анан аны төлөтүш үчүн босогоңор аттап келген келинди же алып каласыңар, балаңарды жөнөтөсүңөр, же экөөнү жөнөтүп жүрүп, анан жаш болушу тыркалып, быт-чыты чыгып бузулуп атат. Азыркы жаштардын турмушка чыгып үйлөнгөндөгү биз көргөн ширин даам жок, ачыгын айтып койгула, ошентип айткан, мойнуң аргалгыла. 6 айбы, 6 жылбы, 16 жылбы талак бербесе, талак түшпөйт эч качан. Кебиркилер күйөөсү калып, аялы кетип, аялы калып, күйөөсү кетип, 1 жылдан кийин башкага тийип кетип аткандар көрүп атам. Ой тоба. Күйөөсүнөн талак албай туруп, башка эрге тийип кеткен, ал никеси жок, ал жашоосу өзү зина. Андан төрөлүп калган балдардын бүт баары никесиз нокотек. Этият кылгыла. Бирок эч качан күйөөсү менен аялы 4 айдан ашык бири-биринен алыстабашы керек. Уруксат 4 айга гана берилген. Барса 4 ай иштеп, кайра сөз түрдө келиш керек. Бизде апасынын жаназасына келбей койгондор бар да. Атасынын жаназасына келбей калгандар бар.
5 жылдан бері, 6 жылдан бері, 10 жылдан бері келелектер бар. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Қаза намаздар жөнінде айтып қойыңыз. Мисалы, біз балақатқа жеткенден бастап оқыған жоқпыз. Ошоның қазасын қантып оқимыз. Аллах Таалам күч қуат берсін, қабыл қылсын. Мына ушул жерден азыр өзүңүздөрдү бир чечим чыгарыңыздар. Мен мисалы мынча жылдык каза намазым бар. Ушул мага окшоп ушу кызым, неберем, чеберем кыйналбасын деп азырдан аларды намазга көндүрүп коюм. Мендей болуп кыйналбасын деп. Сиз азыр кыйналып атасыздар, кээ бирлердики 10, кээ бирлердики 30 жылдык каза намазы бар. Бирок сөзсүз түрдө окуйсуз, окубай койбойсуз. Фарыздарын гана окуйсуз. Bir günde, 2 күндүк, bir günde 1 айлык каза намаз окусаңыз эле боло бересиз. Багымдаттан баштап куптан анан мифтуру ачыпка чейин. Баарын бир окуп туруп, бир зикир кылып туруп, дуа кылып, кайрадан ошентип окуй бересиз. Бирок турушуңуз керек. Сөз түрдө. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин кыжалат болгон суроом бар. Менин балам Бексултан атасынын сентябрь айында өтө турган жылдыгын чоң союз сойбойм, күнөө болот экен дейт. Мен жок балам, өлөм. Атаңын абирин кыл сой деп, элдерге уят деп, өлөм экен, талаш тартыш болгондугун чечип бериңиздер сурана. Чечилүү калды болуш керек менимче ошо. Жеде кайталап кыйкырайынбы? Эгерде ошол ашына кеткен чыгым канча сом болот экен? Комиссия түзүп бергиле мына немелерге. Жолуңарга сарптасын. Же болбосо ушунчалык эле сой турган болсоңуз, союшуңуз сарайыңызга батпай кишене батса, жетимге бериң. Жесирлерге бериң, бар. Кыйналып жаткандарга бериң. Мисалы, мен базарга барып эт сатып алып жегенге чамам жетет да, мен чакырсаңыз барбайм ошол жерге. Барбайм. Азанчы эт сатып алганга чамасы жетет. Акыл ака. Эт эмес, тай алып союп жегенге чамасы жетет. Барабы. Чакырсаңыз кимдерди чакырың? Чакырың мейли. Жалаң, муктаж, эт сатып алып жегенге чамасы жетпеген жетим жесирлерди чакырсаңыз, андан мейли бир жөн. Азыр эле айттык эле, кайра суроо жаздыңыз. Ассаламу алейкум устаз. Устаз, биз узак сапарга кетип атсак, намаз убактысында жолдо, машинада окуй берсе болобу, же үйгө келип каза кылып окуп койсо болобу? Мындай. Аябай курсаңыз ачса эмне кыласыз? Шофер токто башымды ортпа. Мен тамак жейм. Ушунчалык даарат кыстап калса кете бересизби? Чыдап кой, семизге чагып. Чийип кетет го. Токтот деп. Болбой калдым деп атып. 5 вакыт намаз машинада болосузбу, учакта болосузбу, каерде болбосун токтотуп окуйсуз. Учакта кете бересиз, окуп кете бересиз. Чыгышты карап кетип баратпасызбы? Ушакта карап окуп кете бересиз. Унадагы шофер эгерде муну бир маршруттук такси экен да, мисалы 20 адам кетип баратат экен, сиздин түшүп намаз окууңузга жалпы калган жүргүнчүлөр каршы чыгып токтобойт, жетишибиз керек десе, анда сиз отурган абалда окуп кетесиз. Эгерде барып макул түшүп окуп ал десе, анда окуйсуз, түшөсүз. Мусафир болсоңуз 2 рекет касыр окуйсуз, 4 рекетти. Жөн ушул жерден жаңарыкка же ошко бара турган болсоңуз, анда 4 рекет фарзын окуп кете бересиз. Сүннөт окулбай калып калат. Намазга келгенде эле ушундай жылдырып коет. Үйгө келип окуп койсоң деп. Анда оштон чыккан боюнча ошол дааратты ошо үйгө барганда эле төгөтө инем деп. Келчим деп болот, жарылып кетесиң. Өзүңө жолдагы ушундай тегиз экен. Тияк бияка силкип атып. Намазга келгенде эле ошол бирөтөлө барып окуйын. Айрыкча ошол аялдар тойго барганда бардык нерсени унутат. Аялдын мынерден чыгып кетет, бардык нерсе чыгып кетет. Бир эле өзү калып калат да, кээде өзүнүн ким экенин да билбей калат. Намаз жок. Каерде болбосун 5 вакыт намаз сөзсүз болуш керек. Унадабы, учактабы окуйбуз сөзсүз түрдө. Саламатсыздарбы? Мени кыжалаткан суроо, мен жолдошум менен 20 жылдан ашуун жашап ортобузда урушкан учурда талак деген сөздөр көп айтылды. Чет жерде иштеп жүргөндө да барып кайра нике кыйдырган.
учурлар 3 жолудан көп болду. Мындан 4 жыл мурун bir кызыбызды жерге бердик. Жашоодогу эң өкүнүчтүүсү мен үчүн кече 1 жыл боло элек дагы урушуп, мас абалында мени сабап дагы талак деген сөздү 1000 талак деп сага жогол деп айтты. 1000 талак. Биз Карасууга молдого бардык. Чоң мечитке ал жерден болгондо айт деп катуу сурашты. Мен айттым, көп жолу болду, айтылды деп. Ал молдо анда мен силерге нике окуй албайм, жолуңарды да айта албайм. Башка чоң имамдарга баргыла деп айтты. Жолдошум дальше эч жака барган жок. Кайра жашап жатабыз. Жолдошум туугандары менен күнөөлөп сен молдого көп жолу талак деп айтты дебей эле койбойсуңбу дешет. Сен өзүң ажырашкың келип айттың деп көп сөздөрдү айтышты. Кыскасы азыр жашообуз олку солку, азыр ортобузда нике жок эле жашап жатабыз. Мени эң ойлонтуп кыжалат кылганы балдарыма тиет жамандыгы дейт. Көзгө көрүнө эле bir балам жыгылып, bir кызым ооруп, bir кызым жок да болуп калды. Кандай кылсам болот? Токетерин айтайын. Ортоңордо нике жок. 1000 талак дегени ал 3 талак түшкөн. 3 талак түшкөн. 997 менен ал Аллах Тааланы мыскылдаган, кордогон. Ортоңордо бир да байламда нике жок, жашоо харам. Өзүңүз айткандай, өзүңүзгө да зыян тиет. Урпаңызга да зыян, ушинтип жашашыңардын өзү. Ал үйдөн эркек чыгып кетиш керек. Сиз чыкпайсыз, ал үйдөн эркек чыгып кетиш керек. Анткени сиз ошол эркектен төрөгөн балдар, уул кызыңыздын ошол жерде калышыңыз керек. Ал үйдөн эркек чыгып кетиш керек, экинчи келбеш керек. Уулу кызына жардам бергиси келсе, анда ал материалдык жактан жардам көрсөтүп турушу важип, милдеттендирилген. Бирок ал эч качан аны менен чогуу жашабасыңыз керек. Жашооңуз харам. Толук боюнча. Толук боюнча харам. Эркектерге айтайын дегеним, эгерде ушунчалык талак бергиңер келсе, тилиңерди ушунчалык шайтан тырмап кычыштырып атса, айт деп атса, анда ошол биринчи шайтанга 3 талак айт. Сени ак жолдон азгырып, арак ичирип жүргөн, жаман жолго бурган, ала жипти аттаткан, азгырыкка алып барган жаман досторуңа талак айт. Аялыңа, балдарыңа жек көрүндү болуп бүткөн жаман мүнөзүңө талак айт. Ошондо оңолосуң. Ошондо оңолосуң, эркектер, чындап айтканда. Эмне күнөө мисалы? Мына үй бузулду. Муну айтат, үй бузулду. Муну жөргөмүштүн үйү деп коет, мындай үйдү. Жөргөмүштүн үйү деген сабагым бар. Ушундай үй жөргөмүштүн үйү сыяктуу да. Анда эч кандай бир ынтымак, береке аерде жок эч качан. Бир сөз менен айтканда талак түшкөн, болгондо да оор талак түшкөн. Жарашууга болбой турган талак түшкөн. Буга чейин 1-2 талак болуптур. Акыркысы болсо 1000 талак болуптур. Бул деген Аллах Тааланы мыскылдоо, аялды кордоо болуп эсептелет. Эгерде эркек силер да тилиңер тыйышыңар керек бирок. Бир нерсе десе да талагымды бер дейсиңер. Бир нерсе десе талак. Бир талак берсе, кээ-бирлер жок 3 талак бер дейт экен. Как будто 3 талак ушундай бир роза гүлдөй, букеттей келе тургансың. Чын. Талак менеке мына, көргүлө мына талак алган аял, мына ыйлап отурат. Куду ушундай болот. Эгер эркек болсо, анда талак 1000 талак берген эркек болсо, ушундай эркек болсо, анда үйдөн чыгыш керек. Устаз, келип пайдалуу сабак өтүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Дуа кылып коюңчу балалуу болгонго. Иншалла дуа кылабыз азыр. Ассаламу алейкум. Менин атам намаз окубайт, ичимдикке жакын, мен кызмын, атама намаз окуңуз деп айтсам болобу? Болот. Муну кызды, мунашы кызды чыныгы перзент десе болот. Ушу кызды чыныгы перзент десе, анткени ал бейиште өзүнүн атасын көргүсү келип атат. Өзүнүн апасын көргүсү келип атат. Бейиште чогуу болгусу келип атат. Уялбайсыңарбы? Атам намаз окубайт деп. Өзү ата менен эне перзентке насаат айтыш керек. Кой, оку, отур, тур, кир, чык деп. Азыр перзенттер атасы менен апасын ушинтип калды.
Assalamu alaikum. Kelin qanchalik dengelde xizmat qilish kerak, je xizmat qilish shartmi? Shu qiynalgan kelin yazgan o'xshaydi menimcha. Alloh taolam kuch-quvvat bersin. Shu mana shu apalarning bari kelin bo'lganda. Buni alapa mesela top jilg'idan tushib qolgan yo'q-da shu yosh meni. To'g'rimi? Kelin bo'lib, nechen degan qaynonening bayaqi samına kirjub. Oho, qaynonen samına kirjub. Mening samınama kirjub aslında bo'ladi-da kebir ayollar. Samını qalbay qalib, o'zi samını alıp juvib, shintib kempir bo'ldi shularda. Egerde siz keliningizden mıқты xizmat kütkünüz gelse, anda hazır qaynonangizga xizmat qilaverin. Xizmat qilaverin. Maşallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ustaz, Allah razı olsun. Minbar media sabağınızda daima uğam. Sabağınızga rahmat. Rahmat. Tajiyaga soyuştu erkekler toktotуш керек ta. Ayalların koluna ne narsa kelbeydi deydi. Mana 3 erkek oturатын ekan. Mana. Toktotçu 3 erkek oturатын ekan. Mınalardan talap qilgila. Mana qanat damladan talap qilgila. Toktot deb. Başın sayıp koysun gerek bolsa. Azançıdan talap qilgila. Qiyomatda gert baş meni жооп берет шулөкө. Жооп берет айтып коеюн. Men qutuldum. Men Kızıl Suga günde gele berbeyim de. Men ayttım. Erkekler toktotsa toktoysыңар силер. Jo japır aytkыла баягында араңарда эт жегиси келгенде отурат азыр. Токтойсуңарбы? Канаттамыл уктуңуз а? Аллаху шахид, Аллах күбө. Аялдар токтойт экен. Силерле токтотсоңор, анан баягында кылып ушак кылбагыла. İmam aytты, toktотобуз болду деп, баягы курнамызды жыйыштырып койгула. Эгерде ушунчалык сойгуңар келип атса, келгиле дагы сойгум келип атат десеңер, союп каяка апарышты айтат. Же тимби, же сирби, дарегин берет, ошого берип турасыңар. Туурабы? Аялдар өзү мезгил менен ошондой бир нерсени айткысы келип турат да. Искандар Зулкарнайн деген өткөн. Анын чачы өрүлүү, мындай эки чачы мындай мүйүзгө окшоп турат да. Анан каскасын кийип алган. Soğuşta, uruşta kandaydır bir kaskasına bir nерсе тиіп düşüp ketse, örülgen çaçı mүйүзгө окшоп көрүнүп калат. Жанындагы желдети армиясынын bir жоокери көрүп калат дагы. Көрүп калганда Искандар Зулкарнайн кайрадан каскасын кийип туруп, эч кимге айтпа мына көргөнүңдү дейт да. Айтпаган. Коп болот айтпайм дейт. Bir айдан кийин баягы келет дагы. Искандар баягын айткым келип атат элге дейт. Баягын айткым келип атат, эмне кылсам айта берейинби дейт да. Анан айтпай кое албайсыңбы десе, жок, ушунчалык айткым келип ичиме батпай көргөндөргө сүйлөп берейин деп атам. Тырмап атат тилим, кычышып атат. Эмне кылайын? Искандар Зулкарнайн айтты. Эшке жетелеп чыгып мына маңдайдагы бир мындай буур бар экен мындай. Аерде суурдун, кашкулактын, түлкүлөрдүн ийини бар экен. Ошого бар дагы башын тыгып алып, Искандардын мүйүзү бар, өт кыйкыра бер, бугун чыкканда беркиге анан бөскөртүп кел үйүңө. Дагы айткым келгенде ошентип жүрө бер деп атат да. Силер да ошондой баягында ушактагыңар келгенде үйүңөргө кирип алып балашка дей берсеңер, жоголот. Сонун болуп калат. Ал жастыкты ушак жастык деп койсоңор, эч ким билбейт аны. Өзүңөр менен билесиңер. Бир нерсе болгон. Кайненеңерди жамандагыңар келсе келиңдер. Заң этип ошон бир-эки коюп аласыңар. Баягы чым. Апаңарга айтпай, апа, мени кайненем урушты, кетти, антты, мынтты деп балашка айтып ыйлап кайра коюп койгула, чыга бергиле. Ал эми сойгдургуңар келип атса, сойгуңар келип атса, жырткыңар келип атса, жыртышты. Анда да мынага келгиле. Макулбу? Баягы жыртышты токтотобуз иншалла, токтотобуз дедик а? Иншалла. Токтойт, союш токтойт иншалла. Токтотсоңор иншалла эң мыкты үлгүлүү, чебер, усулдуу апа эжелдер сиздер болосуздар иншалла. Менин сизге суроом бар эле, сураны жооп берип коюңузчу. Менин 2 балам туулуп чарчап калышты. Бири 2020, экинчиси андан кийин төрөлүп. Улам чарчап калып атат. Бул Алла Тааладанбы, наристелер жөнүндө айта кетсеңиз, чарчап калган жаш балдар жөнүндө. Бар Аллах Тааладан. Сиздин төрөлүшүңүз, жашап калышыңыз да Аллах Тааладан. Сиздин 2 наристеңизден чарчап калышы да Аллах Тааладан. Фихи хайр.
бардык нерседе Аллах Тааланын жакшылыгы бар деп жашагыла. Бардык нерседе. Эгерде ошол эки перзентиңизди чарчатпай, өлтүрбөй өмүр жашоо бергенде, анда сиздин жашооңуздун быт чыты чыгып бузулуп, балдарыңыздын безери болуп, сизди какшатышын Алла билгендиги үчүн алар чарчатып койду. Ушундай. Фихи кайр, ар бир нерсенин аркасында ийгилик бар. Билесизби кандай ийгилик? Ушунчалык сүйүнүң эрезеге жетпей, балагатка жетпей өтүп кеткен балдар үчүн эч качан ата менен эне кайгырбасын. Анткени кыяматка барганда ошол наристелер Аллах Таалага кайрылып, ey Раббим, бизге жарык дүниөнүн жашоосун, жыргал жашоосун берген жоксуң. Анын ордуна атам менен апамды бейишке киргизесиң деп тартип кирет деген. Силер бейиштиксиңер. Сүйүнгүлө, шүгүр кылгыла. Ысымды алмаштырса болобу? Пайгамбардын сүннөтү, рахмат. Ысымды эгерде азыркы коюлган ысым Аллах Таалага ширк кыла турган, исламды жери турган, динди мыскылдай турган, Куранды кордой турган, таптакыр маани чыкпай бир уяттуу, намустуу, ушунчалык бир жаман ысым болсо, анда аны өзгөртсө болот. Ата-эне мисалы жакшы, мисалы гүл кайыр деп койду, жылдыз деп койду, шыгылып анара деп койду, жана башка деп койду, акыл-ай деп койду. Мыкты ысымдар, мыкты ысымдар. Эгерде ысым динди мыскылдаса, Куранды мыскылдаса, Аллахка ширк келтире турган бир ысым болсо, анда өзгөрсө болот. Мени бирөө чакырды Бишкекте, мындан бир канча жыл мурда. Иштен чарчап келгем, телефон чалды. Биз ушу кыздуу болдук эле, келип ысым коюп, кулагына азан айтып бериңчи деди. Мен айттым, мен чарчадым, башка бирөөлөр жөнөйтөйүн десем болбоду. Барсам, дароо эле ушундай бир конок бөлмөсүнө отургузду, ал жерде бүт сый тамак даярдап коюптур. Анан отуруп, нан дегенден кийин максат көтөй эле, мен келгенде максат айткыла, мен чыгайын десем, ой, ысымды өзүбүз тандап алдык деди. Мен өзү ысым коюп бериң деп чакырган. Ысымды өзүбүз тандап алдык. Сиз кулагына азан айтып эле берсеңиз болду деди. Ушунун өзү чоркоктук. Ысым койгондон кийин ата деген, эне деген өзү кулагына азан айтса болот. Силер наристеңердин кулагына азан айта аласыңар, аялдар. Барып үйүңөргө барып, молдонун азан айтыш шарт эмес. Силер азан айта аласыңар кулагына. Силердин азанды намазга айтышыңар макрух. Микрофон менен багымдатып келип алып, мына азан айтышыңар макрух силердике. Айларды өтпөйт. Балдарыңарга, кыздарыңарга, үйүңөргө азан айта аласыңар силер. Анан мен макул азан айтып берейин дедим. Кыз бала экен. Дагы жакшы сурай калыпмын. Ысымын ким деп койдуңар десем, Азезил деди. Азезил деген шайтан деген. Шайтан? Ушундай ысымдарды өзгөртсө болот. Койкой, бул эмне? Жаныңдан тойдуңбу? Эмне болду сага деп анан аны өзгөртүп, анан кулагына азан айтып анан чыктык. Ушундай ысымдар болсо өзгөртүү важип, сөзсүз өзгөртүш керек. Азиза деген ал улуу деген, кадырлуу деген, сыйлуу деген. Мен айтып атам, Азезил. Сабак бүттү. Дуа кылалы. Баарыңыздардан Аллахым разы болсун. Амин. Аллахумма иннека афувун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Аллахым, бүгүнкү ушул өзүңдүн аятыңдан, пайгамбарыбыздын хадисинен уюштурулуп аралашып өтүлгөн сабагыбызды ушул Кызыл суу аймагында жашаган апаларга, дегеле аял затынын бүт баарына жана бизди көрүп жаткандардын бүт баарына эмдүү, демдүү жана таасирдүү пайдалуу кылгын я Раббал аламин. Аллахым ушул сабагыбызды уюштурган адылдан жана анын жанында жардам берип жүргөндөрдөн, ата-энесинен баарынан Аллахым өзүңө ыраазы болгун. Ушул жарыяланган сабакты угабыз деп алтындай убактысын коротуп, кадам таштап келген ушул апалардан, эже, жеңе, карындаш кыздарыбыздын аяктарын бул дүйнөдө да, ахиретте, кыяматта, кыл көпүрөктө да эч качан тайгылтпагын я Рабби. Аллахым жакшы сөздөрдү сүйлөгөн, Кур'ан окуган, таалим өткөн, насаат айткан, жакшы сөздөрдү айткан, гаяш айтпай куп деген тилдерин бул дүйнөдө да, өлөрүндө да, ахиретте да эч качан жаңылтпагын я Рабби. Этектерин узун кыл, ден соолуктарын чың кыл, денелерин жабык кыл, иман ихластарын мындан да терең кыл, ибадаттарын кемчиликсиз кабыл кыл я Рабби. Кээде билип же билбей жүзөгө ашырган кемчиликтерин кечиргин, дайым ушу намазхан кылгын, намазга бекем кылгын, арамдан алыс кылгын, адалга жакын кылгын я Раббал аламин.
буйругуңду аткарып сен тыйгандан тыйыла турган эң мыкты, үлгүлүү, өрнөктүү аял заты кылгын я Алла. Жакындары өтүп кеткендерин Аллах Таалам жер астында аларды жаткан жерин бейиш багы кылган, кабырларын кенен жана нурдуу кылган. Ооруп жаткандарга Аллахым өзүң шифа берген. Перзенттерин улам чарчап өтүп кеткендерге Аллахым уул кыздан аралаштыр, иманы бекем, ден соолугу чың, алт саны аман, акыл эстүү перзент берген я Раббал аламин. Карызга батып калгандарды Аллахым карыздан кутулууга өзүң адал жол менен жол көрсөткөн я Раббал аламин. Аллахым шайтандын тилине келип ажырашуу деңгээлине жетип калган үй бүлөлөрдүн арасынан шайтандын азгырыгын алып таштап аларга ынтымак жашоо берген. Сапарда жүргөндөрдүн сапарларын байсалдуу кылгын. Аллахым ар дайым тынчтык, биримдик, бир туган, ынтымак берген. Би рахметике я архамар рахим. Аллаху акбар. Аллахым баарыңыздардан разы болсун. Мукамыңыздар үчүн чоң рахмат.